Соңғы сааттарға алынған түшкі жаңылықтардың топтомын түз эфирде таныштыруны баштайбыз. Саламатсыздарбы? Мақачылық менен өлтірілген адамдың сөөгү Чоңчуй каналынан табылып, кылмышка шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматта 23 январда Аламүдүн айылындагы Чоңчуй каналындагы суудан буту колу байланган адамдын сөөгү табылгандыгы айтылат. Ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө маркумдун аты жөнү такталып, ал 2022 жылдын 19 декабрынан бери Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан дайынсыз деп катталып изделип жаткан 34 жаштагы жаран экендиги аныкталган деп жазылат маалыматта. Аталган оор кылмышка шектүү делген 32 жаштагы менен 23 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кармалгандар 19 декабрда жабырлануучуну сабап, кол бутун байлап каналга ыргытып жиберишкенин мойнуна алышкан деп билдирет Чүй милициясы. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкекте 3 мектеп онлайн окутууга которулду. Бул жөнүндө Маралга мэриянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сунушу боюнча номер 87, номер 81, номер 96 мектептерди онлайн окутууга которушту. Алдын ала маалыматтар боюнча балдар аба жылуулук режими турукташканга чейин ушул жума бою үйдөн билим алышат. Эске салсак, өткөн жумада катуу суукка байланыштуу өлкө аймактарындагы бир катар мектептер аралыктан окутууга өткөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мамлекеттик кызматка келип байып кетем деген атка минелерге эскертүү берди. Мамлекеттик кызматкердин моралдык жоопкерчилиги тууралуу айтты. Атайын кызматтын башчысы үй керек болсо өкмөткө кайрылып, жеңилдетилген шарттагы ипотека аркылуу алууну сунуштады. Но госчиновник не должен жить богато. Имейте в виду. Госчиновник не может быть богатым. Это в принципе так. Мамлекеттик кызматта иштеп байып кетүүгө мүмкүнчүлүк жок. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев республикалык жыйында айтып, мамлекеттик кызматкерлердин моралдык жоопкерчилигин эскертти. Атайын кызматтын төрагасы өз сөзүндө шаар мэрлерин, акимдерди дайындоодогу атайын ставкалар жоюлганын билдирди. Анан мамлекеттик кызматка келип, аким болуп, губернатор болуп, министр болуп, байыймын деген мурдагы психологияны алып ыргытыш керек. Это уже не будет. Возврата к тем временам уже не будет, ребята. Мурда кандай эле? Мамлекеттик кызматка келгенде, акча берип келгендер көп болгон. Билесиңерби? Акимдердин ставкалары бар эле, губернаторлордун, министрлердин ставкалары бар эле. Азыр бир өңүрдөн бир тыйын, не то что там алыш, даже бирөөнүн оюнда жок, жетекчилердин. Жетекчилердин оюнда жок, бирөөдөн акча алыш. Так, следующий иште белгиледи. Мамлекеттик кызматкерлер үчүн жеңилдетилген шартта ипотекалык үйлөр курула баштаган. Ошондой эле өткөн жылдан айлык акылар жогорулатылды. Бул аракеттердин баары аткаминерлердин жемкорлуктан арылтуу максатында шарттар түзүлүп жаткандыгы эскертилди. Атайын кызматтын төрагасы пара талап кылган жетекчилердин үстүнөн УКМКга арыз жазсаңар сөзсүз каралат деп ишендирди. Мэр болуп келдиңер, начинайте думать, как бы разбогатеть, где бы что-то взяли. Аялыма машиналы берейин деп аракет кылып отасыңар. Так, маалыматтар бар. Балама үй алып берейин деп отасыңар Бишкектен, маалыматтар бар. Үй керекпи? Кайрылгыла. Кайрылгыла бул жака. Мына өкмөт башчысы кайрылгыла. Азыр мына президенттин өтө чоң жумушунун негизинде ипотекалар салынып атат. Бардык мамлекеттик органда иштегендерге үйлөрдү алып берейли, бала чакаңарга үйлөр жасап берейли, керек болсо. Ипотекадан алгыла 20 жыл, 25 жылга 0,2-0,4%. Вот и все. Так честно жить лучше, чем бир жерден уурдап алып туруп, квартира алып берем, кызыма, балама, аялыма машина алып берем деп жүрүп, балия калып атасыңар. Ошону этият болуңуздар. УКМК төрагасы өзгөчө жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана министрлерге кайрылды. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеши жыл жыйынтыгында жемкорлук боюнча эң көп арыздар жергиликтүү бийликтердин үстүнөн түшкөнүн белгилеген. Ал эми өлкө башчысынын Оштогу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов тынымсыз текшерүүлөрдүн артынан коррупциялык элементтер аз да болсо солгундаганын айтат. Текшерүүлөр башталгандан баштап биз мектеп билим берүү тармагынан баштадык. Билим берүү тармагындагы ушул коррупциялык элементтер бул эми балдардын тамак ашы. Берилип аткан тамак аштан башталды. Бир топ оңолду.
мына ооруканалардагы абал, тамак аштагы абал, дары-дармек менен камсыздоо, жанагы операцияларга акча алуу, башка деген маселелердин баардыгы бирин көрүп, экинчиси оңолуу жолуна өттү. Муну биз элден угуп атабыз, карапайым элден угуп атабыз. Бир жерди текшергенде экинчи жер дагы бизге да келет экен, бизди карайт экен, бизди текшерет экен деп бир топ жагына оңолду. Айыл өкмөттөрдө коррупциялык элементтер, эң негизги коррупциялык элементтер бул жер маселеси боюнча. Жер сатуу. Биринин үстүнө бирине токтом чыгарып берип коюу, бир жерди 3 адамга сатып жиберүү, ушундай маселелер көп экен да. Муну менен биз толук күрөшүп, ушу мына 1,5 жылдын ичинде, биз кызматка келген 1,5 жылдын ичинде толук күрөшүп баардын тазалап койдук деп айта албайбыз. Себеби айтыш кыйын. Бир жерине барсаң, экинчи жери, үчүнчү жерине барсаң, төртүнчү жери жасап аткан жерлер бар да. Жакында УКМКнын тергөөчүсү $15.000 пара менен кармалган. Ташиев УКМК кызматкерин кармоо боюнча атайын операция башкы прокуратура, ИИМ жана атайын кызматтын биргелешкен даярдыгы менен ишке ашканын айтты. Ал жарандардын биринен УКМКнын тергөөчүсү ири суммада акча талап кылып жатат деген арыз жеке өзүнө келип түшкөнүн, арызды башкы прокуратурага бергенин белгиледи. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. 2023 жылдагы ажылык сапарына каттоо 24 январда башталды. 14 февралга чейин уланат. 2019-2022 жылдардан тарты электрондук кезекте турган ажылык сапарына баруучу талапкерлер 1000 АКШ долларын РСК банкынын иш убактысы бүткөнгө чейин төлөп, квитанциясын жана каттоого тиешелүү иш кагаздарды муфтияттын түзүмүндөгү облустук шаардык казияттарга жана райондук хатебияттарга тапшыруусу керек. Жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карта паспортунун негизинде 20 февралдан 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Ажылыкка бара тургандар 1000 доллар жана кайтарымсыз 1000 сом төлөбөй туруп каттала алышпайт. Эгер саны 7000ге жетсе, каттоо жабылат. 2019-2022 жылы каттоодон өтүп, бирок бара албай калгандар кайрадан каттоодогу 1000 сомдук каражатты төлөбөйт. Сауд Аравия 2023 жылдагы ажылыкка Кыргызстан үчүн 6000 квота берген. Ал эми 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кестин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Өлкөдө электр жабдыктарынын эскирүүсү 80%дан ашкан. Энергетика тармагынын карызы 137 миллиардты түзөт. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир канча жолу чакан жана орто кесттерди куруу болсо, дагы бир маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө жатат. Кененирээк кийинки материалда. Ош облусунун Озгур айылында 150 түтүндө камсыздаган чакан ГЭС иштеп жатат. Акбура групп тарабынан курулган кечи ГЭС акыркы 8 айдан бери сыноо мөөнөтүн өтөдү. Мында жеңилдик катары айылдагы мечит, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө электр энергиясы акысыз берилген. Аталган ишкана учурда чакан ГЭСтерди куруу боюнча 5 долбоорду ишке ашырууда. 10 жылдык стратегиябызга киргизгенбиз, кабыл алганбыз. Биринчи, экинчи долбоорлорубуз бүгүнкү күндө Озгур чакан ГЭСи бүгүнкү күндө өзүнүн немесин иштей баштады, ишке киргиздик. Андан кийин азыр курулуштары кызуу жүрүп аткан мезгил Исфайран 1 долбоору Кадамжай районунда Майдан айыл өкмөтүндө Исфайран дарыясына курулуп атат. Андан кийин Исфайран 2 деген 12 мегаватт деген немебиз бар, долбоорубуз бар. Аны да кийинки жылдарга азыр долбоорлоо иштери жүрүп атат. Ошондой эле Зардалы Баткен облусунун Карабак айыл өкмөтүндө, Баткен районунда Зардалы деген 29 мегаватт деген жакшы долбоорубуз бар. Ал дагы бүгүнкү күндө ал жерде билесиз, Зардалда электр энергиясы жок. Быйыл жазда биз 150 киловаттык кичинекей чакан ГЭСти бар орнотобуз быйылчы. 29 мегаватт станциянын курулуш иштерин жүргүзүш үчүн. Кыргызстанда гидроресурстун болгону 10% пайдаланылат. Эгерде калган 90%-ында пайдалануу мүмкүнчүлүгү ишке ашса, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоп, андан ири пайда таппак. Биз мына Токтогул ГЭС, Көрүпсай ГЭС, аябай бизде чоң ГЭСтер бар да. Ошолор биздин гидроресурстун болгон 10% колдонулган. Биздин 90% ресурсубуз жатат колдонулбайчы. Аны колдоно турган болсок, биз энергия кризисинен жөн эле чыгабыз. Дагы биз айтып кое турган нерсе, чакан ГЭСтер 30 мегаваттка чейин түзөт.
чакан кесир маселени түзө албайт, маселени чече албайт, түздөн түз чече албайт. Мен ачык айтып коюшум керек. Ошон үчүн чакан кестер региондогу негизги керектөөчүлөрдүн маселесин чечиш керек. Менин өзүм көз карашым ушундай. Анан чоң кестерибиз мына чоң крупный салынган мына Камбарата бир аз долбоорлор жүрүп атат. Курулушу деле башталды. Буюрса, алар экспортко чыгыш керек. Биз электр энергия сатып, мына көрүп атасыздар да 10 жылда байып кеткен чоң-чоң өлкөлөр болот. Биз чөлдөрдө ушинтип байып атышат да. Биз суу менен суунун күчүн пайдаланып туруп, ушундай байып кеткен өлкөгө айланышыбыз керек. 1991 жылы энергияны колдонуу 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиардтай. Ага карабастан эгемендүүлүк жылдарынан бери чоң ГЭС курулган эмес. Ал тургай электр жабдыктарынын эскерүүсү 80%дан ашкан. Энергетика тармагынын карызы 137 миллиардты түзөт. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто ГЭСтердин санын көбөйтүү болсо, дагы бир маанилүү кадам. Эски бааны өзгөртүүдө болууда. Бирок муну саясий куралга айландырып алышканы белгилүү. Биз электр энергиянын баасын көтөрүшүбүз керек. Бул азыр баа кармап турганы саясий күч менен эле кармап турат да. Кредит алып келип, ошо менен эле кармалып турат. Негизи көтөрүүгө аргасызбыз да, аргасызбыз. Бул Жапаровдун учурунда эмес, бул Алмазбек Шаршеновичтин учурунда эмес, тиги Кулмуш Салиевичтин учурунда эле көтөрүлгөн маселе болчу. Бирок буга чейин көтөрбөй келгени, олутту көтөрбөй келгени себеби эл кыйкырып өкүп чыкканда коюп койгула, башка булактан деп акырын башкасына алып койгон. Учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Гидроэнергетика мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги багыттарынын бири. Республиканын бул потенциалы зор, бирок ал толук ачыла элек. Президент эл аралык уюмдарга жасаган кайрылуусунда ГЭС курууга кызыктар сырткы инвесторлор менен иштешүүгө даяр экенин айткан. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын түшкү топтобун жыйынтыктайбыз. Ош ТВнын маалыматтык материалдарын расмий сайтыбыздан, социалдык баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан күзөтүп туруңуздар.